Mana bu stadionning tepasi akov. Maqsad. Mana bu stadion aka. Кечээ эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери ок атышпоо жана аскердик курал колдонууну токтотуу мандебин саат 20:00 кабыл алган. Бирок куралчан тажик жарандары Лейлек районундагы айылдарды өрттөгөн. Кулунду айылында 2 турак үй, Максат айылында 10 турак үй, жалпы 12 үй, социалдык объектилерден 1 мектеп күйгөн. Баткен районунда 9 турак үй, 10 май коюучу жай, 2 ресторан, 8 дүкөн, 1 казино жана 1 чегара заставасын өрт жалмаган. Куралчан жалданган тажик жарандары чагымчыл аракеттерди күчөтүп, эң өкүнүчтүүсү 5 жана 12 жаштагы секелек нәрселердин өмүрүн алган. Mana joydu. Amma bu egili. Mana geroyo mana. Amma gero. Mana dustan. Unda joy жан. Чегара тилкесинде ок атууну токтотуу тууралуу келишим кабыл алынгандан кийин ок атуу уланганын өкмөттүн өкүлү билдирген. Кызыл Бел бажы бекетинин жанынан атышы болуп, бирок тароо токтогонун. Бул ок атууну токтотуу тууралуу келишимге кол койгондон кийин биринчи факты болуп катталганы кабарланды. 30 апрелге Огун Түнүс Ваналиев Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Саймомин Якимов менен биргелешкен документке кол коюп, кагылышты токтотууну, аскерлерди жана аскер техникасын мурда жайгашкан жерине алып кетүүнү макулдашкан. Прикрывать снайпер. Боевые столкновения болгон жерлерде кече болгон, бирок алардын бардыгын базып алды дегенде алыспыз, потому что ошо боевые столкновения болгон жерлерде биз азыр именно кишилерди көчүргөндөрдү кайра элекпиз, потому что ал жерде биздин посттор бардыгы турат. И буюрса азыр мына Баткен тегерегиндеги көчүп кеткен туугандарына кеткендерди азыр биз кайрып атабыз да, уже бияка келип. Анан азыр биз айыл өкмөттөрү, акимчиликтерге задание бердик бардыгын, чтобы жана медикаменты, продукты питания боюнча азыр кандай күн помощь беребиз, ошонун бардыгын заявкаларын алып, кайсы жерге кандай жеткирип беребиз деп өшөнтүп атабыз. Иштердин бардыгы азыр бардыгы биздин көзөмөлдө болуп атат, иштеп атабыз. Саат 11-де чамалап калганда УКМКнын төрагасы Камчы Өкташиев Баткен облусуна барды. Күч органдарынын ортосунда жыйын өткөргөн. Андан соң чогулган эл менен жолугуп, чагымчылдыкка алдырбоого чакырды. Жаңжал дипломатиялык жолу менен гана чечилерин айтып, өкмөттүн өкүлү Субаналиев экөө тажик бийлиги менен жолугушууга чыгып кеткен. Тажикстан мамлекетинин ГКМСынын башчысы полковник Ятим Саймин Сатарович менен жана бир нече кызматкерлер менен жолуктук. Жолугушуу жакшы болду. Нейтральный жерде жолуктук. Жакшы болду жолугушуу. Буюрса баары жакшы болот. Баардык аракеттер, күч аракеттер көрүнөт. Президентибиз Садам Кожоев Жапаров менен биргеликте ал кишинин ошол көрсөтмөлөрүнүн негизинде баардык маселелер чечилип атат. Кудай буюрса бүгүн кечке дейин абалды толук турукташтырып бүтөбүз. Нунун жаңы жер айыл өкмөтүндөгү Борбордук айылында тажик жарандары кыргызстандыктардын турак жайын жүктөөчү машина менен түрттүрүп жаткан тасма интернетке тарады. Видеодогу адамдар тажик тилинде сүйлөшүп, тегеректеги үйлөрдүн кайсынысы кыргызстандыктарга тиешелүү экенин айтып жатканын угууга болот. Мындай окуялар бүгүн Борбордук жана Арка айылдарында болгонун өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү дагы кабарлаган. Баткен жана Лейлек районундагы чегарадагы чырдан улам каза тапкан кыргыз жарандарынын саны саат 17:00 карата 31-ге жетти. Маалыматты Баткен облустук саламаттык сактоо тармагынын координатору Арзбек Борубеков билдирди. Чырдан 154 жаран жарат алып, 43 адам атайын тик учак менен Бишкекке алынып келинип, Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна, улуттук госпиталга жана улуттук хирургия борборуна жаткырылды. 2 жабырлануучунун абалы оор, калгандары орто жана салыштырмалуу канааттандырарлык деп бааланууда. Ал ортодо Орусия президенти Владимир Путин Кыргызстан менен Тажикстандын жаңжалын чечүүдө ортомчулук кылууга даяр экендигин жарыялады. Бул тууралуу мамлекет башчысынын басма сөз катчысы Дмитрий Песков журналисттердин суроосуна жооп берип жатып айткан. Биздин ЖКК сыяктуу жана башка түрдүү форматтардагы жалпылыгыбызды эске алуу менен албетте президент Путин мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы көтөрүлгөн олуттуу көйгөйлөрдү чечүүдө ортомчулук кылууга дайым даяр. Ал бул жөнүндө дайыма айтып келет.
Буга чейин тажик тарап мамлекеттик чегаранын кыргыз-тажик тилкесинде атайлап жаңжал чыгарып кырдаалды курчуткан. Туура эмес маалыматтарды таратып кыргыз тарапка ок чыгарган. Кыргыз өлкөсү маселени дипломатия жолу менен гана чечебиз деген максатты ишке ашпай, эки тараптуу ок атышууга алып келген. Кыргыз-тажик чегарасынын узундугу 970 чакырымды түзөт. Бүгүнкү күндө 504 гана километри такталган. Эки өлкө эгемендүүлүк алгандан бери талаштуу 70 аймактын тагдырын чече албай келет. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.